Ак-Тажик чегарасындагы маселени чечүүгө болгон аракет өкмөт тарабынан активдешип, эки тараптын сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында Кыргызстан менен Тажикстан жер алмашууга камынып жатканы айтылган. Аксай, Баткен районунун Аксай айыл аймагынын Аркас деген жери, экинчиси Самаркандек айыл аймагынын Самаркандек деген участкасы бүгүнкү күндө алмашууга сүйлөшүлгөн. Бирок бул маселени жөн гана ичара сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү менен чечип коюунун өзү туура эмес деген Ата журт партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиев Азаттыктын түз эфиринде билдирди. Кыргыз коомчулугу ар бир маалыматты так билиши керек. Биз элге, жергиликтүү элге, коомчулукка толук маалыматты беришибиз керек. Биз маалыматты жашырып жүрүп, мына ушундай туура эмес мындай последствиялар болуп атат да. Маалыматты жашырбашыбыз керек. Биз Кыргызстандан кайсы жерди берип атабыз? Канча гектар жерди берип атабыз? Ошонун ичинде кайсыл үйлөр кирип кетип атат? Канча үй кирип атат? Канча үй калып атат? Ушунун баарын айтышыбыз керек. Ал биз маалыматты азыр угуп атабыз. Самаркандек деген айылдан эле деп атат. Ал айылдан канча гектар берилип атат? Паскарыктан канча гектар берилип атат? Ушунун баарын билишибиз керек. Бул биринчи маселе. Эң эле негизги маселе Кыргыз тарап берген жердин ордуна Тажикстан кандай жерин берип жатканында турат. Эгер Кыргызстан үчүн ыңгайсыз жерге алмашып алса, анда бул бийликтин элге жасаган чыккынчылыгы болуп саналары белгиленди. Тажикстан бизге эмне берип атканын билбей туруп, биз макулдукту берген бул чыккынчылыкка тете маселе болот. Анткени ошол жердин дагы сапаты. Ошондуктан ошол жердин сапаты болот, жердин өндүрүмдүүлүгү болот, жердин пайдалуу эмес жактары болот. Биздин Кыргызстандын чегарасына ошол жерди бергенден кийин эртең чегараны коргоого жөндөмдүү, жөндөмсүз моменттер болот. Ошондуктан биз биринчиден Тажикстан тараптан кандай жер берилип атат, ошону такта билишибиз керек. Анан өзүбүздүкү менен салыштырышыбыз керек. Ошондон кийин гана чечим кабыл алышыбыз керек. Ал эми Баткендеги чегара чырына байланыштуу айрым жергиликтүү тургундардын камакка алынышы болсо, күч органдарынын катаачылыгы катары сыпатталды. Ансыз да чегарада чыңалууда жашап жаткан элге туура мамиле кылуу керектиги эскертилди. Коопсуз жашоону түзүп бериштин ордуна кайра аларды коркутуп, үркүтүп, мына кече алып келип төртөөнү камап, анан кийин дагы чыксаңар андай кылабыз, мындай кылабыз деген сөздөрдү токтотуш керек. Себеби ал балдар айласыздан ошону жасап атышат. Биз аны туура түшүнүшүбүз керек. Биз Баткен облусуна айрыкча ошо чегараны чектешкен айылдарга өзгөчө статусту беришибиз керек. Эгерде үйгө келип үйүңдү өрттөп кетип атса, атып кетип атса, такылап кетип атса, мекенчил жаштарыбыз карап турбайт. Эч ким карап турбайт. Эртең келип мени милиция камап коет экен, бүрсү күн келип мени алып барып бул жерге прокурор же болбосо милиция мени урушат экен деп карабайт. Алар колунда болгон нерсе менен коргонушат. Колунда болгон нерсе менен чегараны коргошот. Ошол жердеги элдин, жаш балдардын, аялдардын, абышкалардын коопсуздугун коргошот. Жана өздөрүнүн өмүрүн төбөлүккө салышат. Демек, биз ошол балдарды жанагы камап, жаларды коркутпастан биз ошол балдарга кайрадан мамлекет тарабынан мындай бир дух берилип, дух деген болот. Бул элдин духу болуш керек, мамлекеттин духу болуш керек. Дух берилиш керек аларга. Кайра алар билиш керек. Мамлекет эч качан бизди ушул мамлекеттин чегарасын коргогонубуз үчүн бизди кордобойт деп алар ишениш керек. Жеңиш Разаков болсо, Баткенде жана Бишкекте өткөн чегарага байланыштуу митингдерге жарандар акча үчүн чыккандыгын билдирген болчу. Анын пикиринде элди кимдир бирөөлөр каржылап, чегара маселесин көтөрүүгө үгүттөп жатыптыр. Бирок бул көз караш такыр туура эмес деген Камчыбек Ташиев да айтып өттү. Баткен эли өзү жоош, момун, жөнөкөй, топуктуу эл. Алар жөнөн эле бир нерсеге чыга калып, жөнөн эле бир башка бир мыйзам бузайын деп эч качан аракет кылышпайт. Бирок чегине жеткенде, мына баткендиктердин Бишкекке келип митинг өткүзүптүр дегенин биз 30 жылдан бери мына быйыл көрүп атабыз. Бул нерсе болгон эмес. 30 жылдык эгемендигибизде баткендиктер Бишкекке келип эч качан митинг өткүзгөн эмес. Так, демек элдин бир эмесине тийди да, чыдамы кетти элдин. Элдин мындай бир өтө кыжырына тийди. Ким тийип атат? Негизинен бул проблема тийип атат. Ошо чегара проблемасы. А чегара проблемасы иче турган биздин бийликтин
элге жасаган туура эмес мамилесинен ушул маселе чыгып атат да. Коркоктук менен чек ара маселеси чечилбешин айтып келген Камчыбек Кыдыршаевич тажик тарапка кыргыз бийлиги өзүнүн бекем позициясын билдирип, өлкө кызыкчылыгын коргоого жөндөмдүү болушу зарылдыгын айтты. Эч качан чек араларыбызды коркоктук менен жалтанып, же болбосо бирөөгө жагынып чече албайбыз. Биз ачык айтышыбыз керек. Биздин тажик туугандарыбыз ачык, толук билиш керек биздин позицияны. Биз эч качан 1 метр жерибизди бербейбиз. Эмне болуп кеткен чакта дагы, кандай ситуация болгондо дагы алар айтып атышат. Кыргыздарда дейт ар 5 жылда бирден президент алмашат. Буларда бардак. Бардак эмес бизде. Бизде бийлик тарапта, саясатта бардак болушу мүмкүн, бирок элдин ичинде эч качан бардак болгон эмес. Бийликтин Баткендеги чек ара маселесине кайсыл бир деңгээлде кайдыгерлик кылып жаткандыгы тууралуу суроого болсо төмөнкүдөй жооп узатылды. Ана ушу проблема чыкканда эле барышат дагы бир жайга коюп кайтып келе беришет да. Буга өкмөт дагы, мына жогорку кеңеш депутаттары дагы кайсыл бир деңгээлде ушуга тиешеси бар. Себеби мен бир мисалды айтып кетейин. Өткөндө баягы Аксайда чыккан чыр-чатак чыккан маалда мен ошол жерге барып, элдер менен учурашып, элдер менен сүйлөшүп, ар бир маселени түйүнүн көрүп, карап келсем, жогорку кеңештин бир депутаты айтып атат, трибунадан айтат парламентте. Ташиев ал жерге барып эмне кылат деп. Эмне кылат ал жерге барып эмне маселени чечет? Ал барбасын ал жерге кийлигишпесин деп. Мен кийлигишпесем, сиз кийлигишпесеңиз, башка адам кийлигишпесе, мамлекетибиз эмне болот? Мына биздин бийлик ээлеринин элге кылган, мамлекеттик чек арага кылган маселеси. Так? Ошондуктан мен айтаарына байсы айтып атпайсызбы? Президент тапшырма бериптир, анан кийин башкалары аткарбай атыптыр депчи. Бул маселени биз мындай бир тапшырманы эле берип койбостон толук көзөмөлгө да алышыбыз керек да. Жергиликтүү тургундарды коркутуп үркүтүүгө аракет кылуунун өзү такыр акылга сыйбаган. Маселени ого бетер татаалдаштыра турган аракет экени айтылды. Элди коркутууга мүмкүн эмес. Азыр эми опуза кылып экөөнү камап койду. Төртөөнү камады опузалап. Опузадан коркпойт эл. Муну бийлик дагы билиш керек. Бийлик ушуну түшүнгөндө гана маселе чечилет да. Анан кийин биз бүгүн эптеп эле ушу жерди алмаштыра калсак эле болду, маселе токтойт деген бул туура эмес. Маселе токтобой калышы мүмкүн. Себеби тажик тараптагы провокациялардын бардыгы кайсыл бир деңгээлде уюшулган болушу мүмкүн. Себеби Тажикстанда туура бизде эмес, аларда саясий чөйрө башкача. Аларда команда болбосо, аларда кайсыл бир деңгээлде жогору жактан бир ишарат болбосо, эч качан бир адамы да кыймылдабайт. Булар биздин үйгө чейин басып кирип атпайбы? Жергиликтүү тургундардын коопсуздугун камсыз кылууга мамлекеттик бийлик өзгөчө көңүл бурууга милдеттүүлүгү белгиленди. Чек араны коргоп жаткан эң негизги күч жергиликтүү жашоочулар болгондуктан аларга жетиштүү шарт түзүлүшү өзгөчө маанилүү. Ал жерге сөзсүз укук коргоо органдарын, чек ара кызматтагыларды жана биздин чалгындоо кызматыбызды ошол жака алып барышыбыз керек. Себеби биз буларга жараша, ошол коңшу биз менен жер талашып аткан адамдарга жараша мамиле кылышыбыз керек. Мен дагы бир жолу ошол өзүмдүн пикиримди так айтып кетейин. Эч качан биз коркоктук менен, жанагыдай сыпайылык менен, жөнөкөй мындай бир жакшы сүйлөшүү менен маселени чече албайбыз. Алар эгерде бизге мындай жесткий шарттарды коюп атабы, биз еще жестче коюшубуз керек. Ошондо гана чечилет. Талдоочулар болсо бийликтин кадрдык саясаттан аксап жатышы, өлкөдөгү негизги көйгөйлүү маселелердин чечилбестен элдин бийликке болгон ишенимин күн санап кетирип жатканын айтышат. Чукул кырдаалдардын чыгышы чукул түрдө туура кадрдык тандоолорго баруунун талабы экени айтылат. Бул неме 2 жылдан ашык иштеген болсо премьер-министр 2 метр жерди чек араны чечкен жок. Анан ушу премьер-министрден дагы эмнени күтөт элек? Дагы 2 жыл иштесе дагы эле ошо ойдон калат. Дагы иштесе дагы иште. Чечкиндүү эч нерсе болмоюнча, кадровый вопросту президент жакшы коймоюнча биздин чек ара маселеси эмес, бир эле чек ара эмес, бардык нерсени чечилип кетиши кыйын да. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 971 чакырымды түзөт. Анын 450 чакырымдан ашыгы тактала элек. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.